бир Хатижа деген жаш кыз болот, балагатка жетпеген. Ошол Куран үйрөнүш үчүн атайын кыз курстарына барып Куран жаттап үйрөнөт. Анан албетте Куранул Карим китептери тартыш болгон. Курбусуна Кураныңы берип турчу, мен окуп турайын, үйүмө алып барып окуп келейин дегенде, эми жаш кездикте болот да, бар атаңа саттырып ал дейт да, атаңа саттырып ал, бербейм. Анан жаш кыз капа болот, үйүнө келип, атасы жок, атасы өтүп кеткен. Апасын айтат, апаке дейт, мен Куранга түштүм, Куранды окуп атамын, ошол Куранды окуш үчүн мага бир Куран алып берчи дейт. Анан жашоосу ушунчалык тар, жетишпеген бир тарчылыкта жашаган үй бүлө эне байкуш айтат, кызым дейт, биздин колубузда акча жок эмес бар да, бирок биздин ушул күнүнө үнөмдүү продукты ала турган гана акчам бар. Кичине кое тур, кийинчерээк акчам болсо мен сага Куран сатып берейин дейт. Анан кызы капа болот. Түшүндө карасаңыздар, түшүндө эне сүйүктүү пайгамбарыбызды көрөт. Сүйүктүү пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн улуу сахабалары менен эң акырында Имам аль-Бухари колунда көп Курандарды көтөрүп алган, ошо сахабаларды ээрчип кетип атканын көрөт дагы. Бул эненин жашоосунда Куранга болгон муктаждык бар эле да. Жанагы Имам аль-Бухариден колуңуздагы турган ушул Курандардан бирөөнү мага берип коюңузчу, кызыма берейин дейт. Ошентип түшүнөн ойгонот. Ойгонуп, кой, бул Кудай Таала тарабынан мага берилген бир белги болса керек. Ушул жетпеген акчамы деле продукттан аларбыз. Ушул кызымы капа кылбайын, дүкөнгө барып Куран алып берейинчи деп, кызын ээрчитип Куран дүкөнүнө барат. Куран дүкөнүнө барып, анан жанагы кыз карасаңыз ушунчалык Куранга болгон мухаббат, Куранга болгон ушунчалык сүйүү. Куран дүкөнүнө кирип эле чуркап, мукабасы өтө кооз, чоң Куранды барып кучактап, апа ушуну алып бериңизчи дейт да. Ал аябай кымбат баалуу болот. Анан ошол дүкөндүн ээсине айтат, менин акчам аз, эгерде күтүп бере турган болсоңуз, мен кийинчерээк акчасын бөлүп берейин дегенде, жанагы дүкөнчү туура жанагы кызга барып айтат, кызым, сенин атың ким? Менин атым Хатижа. Ошондо жанагы дүкөнчү буркура үйлөп айтат да, Хатижам дейт, бул Куран эмес дейт, ушул дүкөндөгү баардык Куран сеники дейт. Мен түшүмдө сүйүктүү пайгамбарды көрдүм. Эртең Хатижа деген кызыбыз келет, ошонго мен атыман бир Куранды белек берип кой деп, ушул окуя жашоодо коңшулаш мамлекетте болгон окуя. Бул эмнени билдирет, туугандар? Бул ошол Куранга болгон акыркы мезгилде биздин мусулмандардын кайдыгерлиги, Куран үйдө асылып калды, чаң басып калды, Курандар окулбай калды. Ошон үчүн мунун кадыр кымбатына жетели. Иншалла ошондой ниет максаттар менен ар бир үй Куран нуру менен нурдансын. Курандын берекети менен береке болсун. Китабун анзалнаху мубарак. Бул Куран мубарак, кут берекелүү китеп. Кимдин жашоосу Куран менен болсо, анын жашоосу берекелүү болот. Ал бул дүйнөдө жаман болбойт, ахиретте да жаман болбойт иншалла. Аллах субхану ва таала биздин урпактарыбыздан сиз менен бизди Куран кызматчысы кылсын. Курандын нуру менен жүрөктөрүбүз Кудай Таалам нурданган болсун.